Сиз 7 каналдын кабар маалымат программасын түз эфирде көрүп баштадыңыз. Ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Пара алып базар аралап качкан тергөөчү. На базар заходим. Он убегает! Убегает! Убегай! Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаров абактан чыкты. Бул коюлган айыптар боюнча сот жүрөт. Өнүгүүгө тоскоол болгон коррупцияны жоюуга саясий эрк жетет. Жапаров көпөстөрдү кызматтан алат. Дамасқа окшогон гостиницаларын каткан адамдар, булар мамлекеттин душманы катары керек болса атууга кетет. Мына ушундай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул учурда биз социалдык тармактарда да түз эфирдебиз. 7 каналды издеп, катталып күзөтсөңүз болот. Жакындарыңыз менен бөлүшүп, пикир калтырууну да унутпаңыз. Талас облусунун ички иштер башкармалынын тергөө кызматынын ага тергөөчүсү милициянын капитаны 50 000 сом пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, УКМК тарабынан аталган тергөөчү жарандын сотко чейинки өндүрүш ишин токтотуу үчүн 300 000 сом өлчөмүндөгү акча каражатын опузалап талап кылгандыгы аныкталды. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, кылмыш жаза кодексинин 326-беренеси опузалап пара алуу боюнча каралган кылмыштын негизинде сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Кармалган жаран УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Бишкек мэрі Айбек Жунушалиев 9 декабрда жер ынтымагы конушунун тургундары менен жолугушууда журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, мэриядагы бир нече муниципалдык мекемени уурулук кылган деп айыптады. 4 муниципалдык ишкананы текшердик. Ар бир нерсени өз аты менен аташыбыз керек. Ал жакта уурулук болгон. 143 миллион сом тийиштүү документи жок сарпталган. Учурда башкы прокуратурага Бишкек Жашыл Чарба, Бишкек Свет жана Бишкек Асфальт сервис муниципалдык ишканалары боюнча материалдар жөнөтүлдү, деди Жунушалиев. Учурда аталган мекеменин башчыларынан комментарий алууга мүмкүнчүлүк боло элек. Буга чейин баш калаанын мэрі Айбек Жунушалиев Бишкекте жол оңдоого бюджеттен каралган акчанын 360 миллион сому уурдалганын билдирген. Сокулук районунун Исмайыл айылындагы бойго жетелек кызды зордуктоого шектүүнүн үй бүлөсү көчүп кетти. Бул тууралуу Кызыл Туу айыл өкмөтүндөгү жергиликтүү кеңештин депутаты Мирбек Сүйүналиев билдирди. Анын айтымында кылмышка шектүүнүн үй бүлөсү 7-8 декабрь күндөрү мал жаны менен кошо көчүп кетишкен. Каяка барганы тууралуу кабары жок. Сокулук районунун прокурору Орозбек Бердибаев аксакалдар кеңештин чечиминен кийин коопсуздук маселесинен улам кылмышка шектүүнүн үй бүлөсү убактылуу Бишкек шаарына көчүп кеткенин маалымдады. Ал үй бүлөнүн Исмайыл айылындагы там ташы жана көчүп барган жердеги үйү укук коргоо органдарынын көзөмөлүндө экенин белгилеген. 7 декабрда Сокулук районунун Исмайыл айылындагы аксакалдар өз алдынча бойго жетелек кызды зордуктоого шектүүнүн үй бүлөсү кыштактан көчүп кетсин деген чечим чыгарган. Кылмыш жасаганы айтылган жарандын жакындары ага макул болбой, чечимдин адилетсиз экенин айтышкан. Айылдын 31 жаштагы тургуну 16га толо элек кызды зордуктоого шек саналып 5 декабрда камалган. Милиция кыздын атасы арыз жазган. Тергөөнүн баштапкы маалыматында ал кызды Бишкек шаарына жумушка жеткирип коюуга убада кылып, жолдон күч колдонуп зордуктаганы айтылат. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы айылдагы абал милициянын көзөмөлүндө экенин билдирди. 1 май райондук соту Кумтөр иши боюнча коррупция менен айыпталып кармалган Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровду бошотту. Кечээ 8 декабрда кесиптеш депутаттары аларды жоопко тартууга уруксат берген эмес. Эл өкүлдөрү мыйзамсыз камакка алынганын белгилеп, аны тергөө абагынан токтоосуз бошотуу керек экенин билдиришкен. Депутаттардын коррупцияга айыпталган адамдарды коргоп чыгышы коомчулукта аларга карата нааразычылыктарды күчөттү. Адистер муну сот иштерине кийлигишүү катары баалап жатышат.
Кумтөр иши боюнча коррупцияга айыпталып, УКМКнын абагында жаткан Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровдун маселесин териштирген депутаттык комиссия алар мыйзамсыз кармалган деген бүтүмгө келишти. Комиссиянын жогорудагы 2 депутатты жоопко тартууга уруксат бербөө тууралуу корутундусун кесиптештери да колдоду. Бул чечимди 94 депутат колдоп, эч ким каршы болгон жок. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Жээнбеков Асылбек Шариповичти жазык жоопкерчилигине тартууга макулдук берүүдөн баш тартылсын. Урматтуу депутаттар, анда добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 93, каршы 1, баары 94, катталды 102 депутат токтом кабыл алынды. Жээнбеков менен Зулпукаров кумтөр иши боюнча коррупцияга шектелип, ушул жылдын июнь айында кармалган. 25 ноябрда 1-май райондук соту алардын камактагы мөөнөтүн 30 январга чейин узарткан. Аларга кумтөр кениндеги коррупциялык иштерге байланыштуу жазык кодексинин 319 беренеси коррупция боюнча айып тагылган. Коомчулук 2 депутатты коргоп чыккан эл өкүлдөрүн сындап чыгышты. Садыр Жапаров айткандай, булар легендарный болуп тарыхта калат дедиле. Мен айтат элем, булар тырнакчанын ичинде тарыхта калды. Ушундай оор кылмышты кылган депутаттарды жактап, кылган адамдарды актап коюшу, бу деген ошол эле актаган депутаттардын 90дан ашкы депутат жактаса, ошол эле депутаттардын ошол ишке өздөрү дагы кириптер болгон, ошого байланыштуу да. Баш мыйзамдын 78 беренесинде парламент депутаты кылмыш жасоо маалында кармалган учурдан тышкары жогорку кеңештин көпчүлүк депутаттарынын макулдугу менен гана кылмыш жоопкерчилигине тартылаары жазылган. Мына ушул жагдайдан пайдаланган эл өкүлдөрү коррупцияга шектелген депутаттарды кылмыш жоопкерчилигинен сактап калышты. Муну менен алар элдин үстүнөн тукуруп, жемкорлукту калкалап жатат деген пикирлер айтылат. Булар өзү ким өзү? Болгону бир көпөстөр, бизнесмендер чогулуп алып, бүгүн хамелеон сыяктуу түрлөрүн өзгөртүп, адвокат болушка акысы жок буларда. Эмне үчүн дебейсиңби? Ал сот турат. Эгер алар кылмышкер болсо, сот аркылуу гана кетиш керек. Булар өздөрүнүн коллегаларын сактап алуу бул бир тараптуу деп эсептелет. Эмне үчүн дегенде, анда саясий туткундарды куткарышпайбы эгерде тегиз болсо. Эгер эл атынан барган депутаттар болсо, саясий туткундарды дагы бошотуш керек болчу. Мына көрдүңүздөрбү, бул чимкириктердин акыркы кетип жатканда дагы полит иш менен зармыз эткендиги билинип турат. Экс-президент Сооронбай Жээнбековдун тууганы Асылбек Жээнбеков 2011-2016 жылдары жогорку кеңештин төрагасы болгон. Төрөбай Зулпукаров парламенттеги социал-демократтар фракциясынын лидеринин орун басары болчу. Учурда коомчулуктун талабы менен кумтөрдүн айланасындагы баардык коррупциялык иштер ар тараптуу каралып жатат. Ошондуктан мыйзам алдында баары бирдей болгондуктан эч ким ээлеген кызматына карап жоопкерчиликтен бошотулбашы керек дешет. Эгерде айыпсыз болсо, ким айыптуу? Кумтөрдүн мөңгүлөрү жок болушуна, кумтөрдүн коррупциялык системасына, алтындарды урдалышына, жана башка ушундай бир полит иштердин анда ким жооп болот? Эл күнөөлүү болот анда. Же биз, же Садыр Жапаров күнөөлүү болобу? Мына ушул жерде таң калтырып атат. Бул уят. Буларды бети жок экен. Булар өзү бир жылдан бери легитимсиз, булар депутат эмес өзү. Буларды акысыз да жок болчу да, мен оюм боюнча. Жогорку кеңештин чечимине ылайык тергөө абагындагы депутаттар бүгүн 1-май райондук сотунун чечими менен бошотулду. Маалыматка караганда, сот Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин тергөөчүсүнүн өтүнүчүн канааттандырган. Руслан Калматов, Шерзат Эгембердиев, 7-канал. Салык кызматы 2019-2020 жылдагы декларацияны жарыялагандан тартып, жол тандабастан түшпөгөн эл өкүлдөрү унаасы түгүл, үстүндө үйү жок, жакын туугандарында өрүп чыгаар эти жок байкуш болуп чыга келишти. Баарын көрүп турган элдин кыжыры кайнап кана тим болбостон, алардын үстүнөн текшерүү керектигин талап кылышууда. Мыйзам чыгаруучулардын эсинен чыкса да, элдин эсинде бар. Декларацияны жашыруу кылмыш болуп саналат. Жемкорлуктун алдын алуу үчүн саясий, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеген адамдардын, алардын жакындарынын кирешелери, чыгашалары жана мүлктөрү ачык жарыяланууга тийиш. Бирок декларацияда спикер Талант Мамытов баш болуп, бизнеси, үстүндө үйү, унаасы жок байкуш болуп чыга келгени эч кимди деле ишендирген жок. Бирок алар бай эместигине мен ишенбейм да. Байлар. Алардын баары эле байлар да, негизи депутат болгон баары эле байлар. Тем более ошондой депутат болуп туруп анан калп айтса, Кудайдын алдында эле жооп берет. Баары эле билет эми бар экенин айтып коет да.
депутаттардын декларация боюнча берген эмеси маалыматы менин оюмча карапайым элди алдагандыгы. Ар бир депутаттын үйү жок деген, машинасы жок деген андай депутаттарда андай болбойт. Жок эле дегенде бирден машиналары бар, бирок ошолорду жашырып келишет элдерден. Биз ишене албайбыз. Депутаттардын санаксыз байлыктары жашырылганын, эл эмес жанында кошо жүргөн кесиптештери да айтып чыкты. Жаш депутат Шайлообек Атазов байлыгын жашырган аткаминерлерди жоопкерчиликке тартууну сунуштайт. Чындыгында Жазык кодексинин 323 беренесине ылайык декларацияда кайсы бир мүлктүн жашырылышы кылмыш болуп саналат. Салык декларацияда көрсөтүлбөгөн өтө көп Кыргызстандын байлыктары бар. Булар боюнча маалыматтар келди. Иш козгоп Искак Разаков айткан, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот деп. Келиңиздер, элибизге таза башкарууну ушу парламенттен баштайлы. Таза депутат, таза министр, урумес депутат болсо анан мамлекетибиз, элибиз ишенет бизге. Өлкөдөгү коррупциянын деңгээли төрөлгөндө сүйүнчү пулдан баштап көз жумганда бейиттен жер сатып алууга чейин коштойт. Эл аралык рейтингде Кыргызстан 124-орунда, айтаарлык артта калган өлкөлөрдүн да артында. Президент бул жагдайды өзгөртүү максатында антикоррупциялык кеңештин ишин жандантып, прокуратурага мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү тапшырды. Колдонуудагы мыйзамдардын коррупцияга каршы аракеттенүү тартиби толук жөнгө салынбай, мамлекеттик органдардын, кызмат адамдарынын жоопкерчилиги так белгиленген эмес. Дал ошондуктан жемкорлорго каршы жүргүзгөн күрөшүүбүз натыйжа бербей жатат. Башкы прокуратура коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамдын жаңы долбоорун иштеп чыгуу тапшырмасын алды. Биз өлкөдөгү жемкордукту жоюу саясатына зор маани берип, сөзсүз ишибиздин өтөсүнө чыгабыз. Өлкөнүн өнүгүүсүнө залакасын тийгизип жаткан коррупциялык көрүнүштөрдү ооздуктоого саясий эрк жетиштүү. Мыйзамсыз байыгандар айыпка жыгылат же 2 жылга эркинен ажыратылат. Ошондой эле 2 жыл мамлекеттик кызматка иштөөсүнө бөгөт коюлат. 40 жылдан ашуун жогорку окуу жайда салык темасында лекция окуган профессор Айылчы Сарыбаев коррупцияны жеңе алган өнүккөн өлкөлөрдө декларацияны толтурбоо эң чоң күнөөлөрдүн бири экендигин айтат. Алар эгерде декларацияны ачып көрсөтпөй койсо, айтып атпаймынбы? Өзүнүн кирешесин жашырды деп камап салган. Аларга кылмыш иши козголгон. А бизде козголбой атпайбы? Кылмыш иши козголбойт, андай статья жок да. Аларда бул оор кылмыш катары эсептелет. Мамлекеттин душманы катары керек болсо атууга кетет. Мына ушундай. Ошон үчүн алар ошо декларацияны так аткарууга жетишкен. А бизде декларацияны канчалык жашырасың, канча тууганыңа жазасың, канчанын баарын журналисттер ачып берет, анын баары бир тыйынга турбайт. Декларация эң оболу коррупциянын алдын алуу үчүн маанилүү кадамдардын бири. Аткаминерлер аны канчалык жашырбасын эл баарын көрүп турат жана өздөрү байлыгын ачыктабаган аткаминерлердин үстүнөн текшерүү жүргүзүп, мыйзамсыз байыгандарды ачыктоону талап кылат. Салык төлөбөдөн качуу же болбосо жанагыдай декларацияга туура эмес көрсөтмө берүү оор кылмыш катары эсептелиши керек болчу. Бирок ал жок. Ошондуктан булар мыйзамды өздөрүнө карап жазып алышкан, жеп жеңил кылып. Мисалы үчүн алар мына тууган туушканына жазды, салыктан качуу үчүн кирешесин жашырды деген статья жок да. Ага эч ким жооп бербейт. Мына ошо не бак бизде коррупцияланган өлкөнүн коррупцияланган закону, коррупционерлерди сактап аткан закон. Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин саны 28 миңден ашат. Алардын айлыгына жыл сайын бюджеттен 48 миллиард сом кетет. Ал эми 120 депутаттын ар бирине эле 3 миллиондун тегерегинде каражат сарпталат. Арасында чындап эле айлык менен жашаган эл өкүлдөрү, мамлекеттик кызматкерлер бар экендигин жокко чыгарбайбыз. Бирок байлыгын жашыргандарга жоопкерчилик каралууга тийиш. Жылдыз Каппарова, Равшан Тойчиев, 7-канал, Бишкек. Сузак районунда пара алып жаткан жеринен социалдык өнүктүрүү башкармалынын адиси кармалды. Ал пособия алуу үчүн берилген арыздарды каттоого деп район тургунунан опузалап акча талап кылган. Аталган мекемеде мындай жагдай күлдөгөнүн район тургундары белгилешет. Мында ачык эле соода жүрүп, акча бербегендердин баштапкы жөлөк пулун кармап калуу адатка айланган. Бул жаатта көрүнүшкө кабарчыбыз кенен токтолот. Ким эмне кандай болуп кармалып калганын билген да жокмун да.
Сузакта социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын адиси пара алып жаткан жеринен кармалды. 6 декабрда район тургуну УКМКга кайрылган. Анда ал кызматкер жаш балдарга пособие алуу үчүн берилген арыздарды кароо жана каттоо үчүн андан акча каражатын талап кылып жатканын айткан. УКМК буга байланыштуу Сузак райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгында коррупциялык көрүнүштөргө бөгөт коюу максатында арыздын материалдары Кылмыш жаза кодексинин 343 беренесине ылайык опузалап пара алуу болуп катталган. 2021 жылдын 7 декабрында жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш чараларынын натыйжасында пара алып жаткан жеринен Сузак райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын калкты социалдык жактан тейлөө бөлүмүнүн башкы адиси кармалды. Азыркы учурда тиешелүү тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Ал эми мекеме жетекчилиги кызматкерди кандай максатта кармалганынан кабарсыз. Айтымында ал адистин жөлөкпул жаатына тиешеси жок. 2019 жылдан бери мекемеде электрондук механизм иштеп келет. Андыктан маселе чечүү багытында адистердин катыштыгы болбойт дейт. Бул адистин жөлөкпулга такыр тиешеси жок. Бунун кызматы да башка, бөлүмү деле башка, анан отурган жери деле башка да. Такыр алга тиешеси жок. Анан кандай мамиле кылган же тааныш экенин билбей атабыз. Кимден эме кылганын билбей атабыз да азыр. Азыр алып келгенде уже интернетке, мемеге компьютерге түшөт, түндүк менен текшерилет, анан база аркылуу иштелет да. Мурункудай уже болбой калды. Жанагы человеческий фактор Человеческий фактор неме жок. Азыр бардыгы интернет аркылуу текшерилип, программа аркылуу өткөрүлүп, программа аркылуу эсептелинип ошентип калган да. Деген менен бул мекемеде коррупция гүлдөгөнүн карапайым калк айтат. Кайрылган жарандардан ачык эле акча талап кылынары айтылат. Мында жөлөкпулдун баштапкы 1-2 айлыгын кармап калуу адатка айланган. Бул көрүнүштө жөлөкпул бербей коет деп ачык айтып чыккандар аз. Мекемедеги коррупциялык жагдайды башынан өткөргөн 6 баланын энеси буларга токтолду. Балдарына жөлөкпул алууда кызматкерлер ар бир баласына 1000 сомдон сурашкан. Ошо пособие тапшырган барсак, ошо документаларда акча сурайт. Акча жок болгон болсо 1 айны бересиз, биз өткөзөбүз дейт. Анан макул болуп бересин, анан эле 1 жылга жетпей кайра өчүп калат. Кыздар өчүп калыптыр го десем, башкадан тапшырың дейт. Анан башкадан барсаң дагы акча сурайт. Мисалы үчүн ошо 5 балага барып тапшырган болсоң, 5000ден кем берип койсоң, ошо немеге жеткизбестен түгөтүп коюшат. Анан эми бир эле мен эмес, канча карапайым элдин бардыгы эле жүрөт ошо тууралуу. Мына бирөөсү да чыгып айтпайт кыздар. Действительно-чы, анан барып шундай болдум, шундай болуп калды го деп кирсең, начальник давай увольняйся дейт дагы, увольнять этпейт. Анан бир айдан кийин барсаң, баягы кыз дагы деле иштей берет да ордунда. Эми андай дейин десең бардыгы алат. Если делоң ичинде ошо 500 мен 1000 болбосо, немең ыргытат, барың башка күнү келиң деп. Балага жөлөкпул чыгарууда мындай коррупциялык иштер өлкөнүн бардык социалдык өнүктүрүү мекемелеринде орун алганы айтылып келет. Эскерте кетсек, Сузак районунда 10 000 үй бүлөдөн 35 000 бала мамлекеттен жөлөкпул алат. Мында ар бир балага айына 810 сомдон чегерилген. Бул аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн 16 жашка чейинки балдарына берилет. Бибисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад. Кыргызстан тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Италиянын тышкы иштер жана эл аралык кызматташтык министри Луиджи Ди Майо менен жолукту. Бул тууралуу тышкы иштер министрликтен билдирди. Маалыматка караганда, тараптар 8 декабрда Ташкент шаарында өткөн Борбордук Азия Италия Республикасы министрлигинин жыйынын алкагында көрүшкөн. Казакбаевдин Рим шаарына болгон иш сапарынын жыйынтыгында кыргыз-италиялык инвестициялык фонд түзүү жана Италиянын Бишкекте элчилигин ачуу боюнча жетишилген макулдашууларды ишке ашырууга өзгөчө көңүл бурулду. Ошондой эле 2022 жылдын 1-жарымында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Италияга иш сапарын жана Луиджи Ди Майонун Кыргызстанга иш сапарын уюштурууга даяр экендиктерин билдиришти деп айтылат маалыматта. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Казакстандын биринчи президенти Элбашы Нурсултан Назарбаевке жолугушту. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматта Акылбек Жапаров менен Нурсултан Назарбаев эки тараптуу кызматташтыктын бир катар маселелерин талкуулаганы айтылат. Өзгөчө басым соода экономикалык тармакка, эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүүнү кеңейтүү маселесине жасалган.
Министрлер кабинетінің төрағасы Нурсултан Назарбаевты жана қазақ элин Қазақстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгы менен куттуктап, жана президент Садыр Жапаровдун атынан куттуктоо айткан. Акылбек Жапаров 7-8 декабрь күндөрү иш сапары менен Қазақстандын борбору Нур-Султан шаарына барды. Ал Қазақстандын президенти Касым-Жомарт Токаев өкмөт башчысы Аскар Маминге да жолугушту. Быйыл жаңы жыл майрамын тосуу үчүн өзгөчө идея көтөрүлдү. Мында бир күндүк оюн зооктун ордуна кайрымдуулук кылуу сунуш айтылууда. Өлкөдө кризистик кырдаалды эске алуу менен майрамдык шан шөкөттөргө кеткен каражаттардан баш тартуу максатка ылайык экени белгиленди. Сунушту мэрия кызматкерлери колдоого алды. Бирок сарамжалдуулук саясаты жалпы элдин колдоосуна муктаж. Бул боюнча кийинки тасмада. Бишкек мэриясы салюттан баш тартканы менен башка чыгымдар болуп, жаңы жыл майрамы үчүн 7 миллион каражат сарптоодо. Ал эми Ош мэриясы 2,5 миллиондун тегерегинде акча коротуп жатат. Эгерде максаттуу жана үнөмдүү жолуна өтсөк, бул каражаттарга чакан социалдык объект куруп коюуга болот. Башка облустук маанидеги шаарларда деле 1,5 миллионго жетпеген же андан бир аз көбүрөөк каражаттар коротулуп келет. Ошол эле учурда жакырчылыкта жашагандар жана муктаждар аз да болсо жөлөк пулдан үмүт артып эки көзү төрт. Эл арасында сурамжылоодо тургундар майрамдарда той аштын деңгээлинен чыкпаган шан шөкөт уюштуруунун ордуна каражаттарды кайрымдуулукка жумшоону туура көрүшөрүн айтышты. Мен оюм боюнча бизге жагынан көрүп, кыйналгандарга эле эме кылып койсо жакшы болот го дейм. Каражатын көп деле коротпойбуз, эми мурда коротсок да азыр деле коротпойбуз го эми. Кайрымдуулук кылып койсун. Баягы балдар үйүнө берсин. Социалдык жактан муктаждарга берсин. Ошону жөндөн эле чачпастан. Эми мына мисалы үчүн салют атылганда бизде акча атылгандай эле болот да. Карылар үйүнө иштетсе болот, жаш балдардын үйүнө иштетсе болот, мындай көптөгөн кайрымдуулук иштерин жасаса болот, бекер эле аларды мындай. Жөн эле трата жейник болот да, мындай караганда. Кереги деле жок өзү негизи андай бериштер. Элге эмне керек, мисалы үчүн жаңы жылда ярмаркадан каражат тапса болот. Бул бюджетке өзүнө тапшырса болот. Ёлкаларды кылганда деле мисалы үчүн кошумча бир мындай туристтер тарта турган бир жаңыча бир нерсе кошуп койсо болот да. Андай бизге мындай жомок да кийинки жаңы жылыбыз кандай болот, форматын биз мындай так форматын билбейбиз да. Ал жерде бирөө келип сүйлөйт. Болду, башка эч нерсе болбойт да. Майрам дегенде мындай мэрия тараптан каражат кетире турган эмес, мэрия тараптан көбүрөөк уюштуруп бере турган жагын колго алса, катышкандар өздөрүнүн каражаттарын өздөрү иштете алат. Жөн эле шарт түзүп туруп ошол жерде аянтча даярдап берсе, ага акча кетпейт. Коомчулуктун пикирин эске алуу менен биз алгач майрамдардын негизги уюштуруучулары болгон шаардык мэрияларга сын же суроо эмес сунуш иретинде жогорудагы идея менен кайрылдык. Бишкек мэриясынын кызматкерлери жаңы жылдык корпоративден баш тартып, анын акчасын кайрымдуулукка жумшоону чечишиптир. Ушундай эле Ош мэриясынын кызматкерлери да быйыл корпоративдин ордуна аярлуу катмардагы балдардын жаңы жыл майрамына белекке коротууну тандашканын билдиришти. Кызматтык милдеттери сырткары баягы жарандык парызындагы баягы адамдык парызын, инсандык парызын аткаруусу деп ойлоймун. Өтө чоң корпоративтерди өткөргөндө дагы кайсы бир жагынан анын тарбиялык жагы болуш керек. Анын кандайдыр бир ошол жамаат үчүн максаттуу жагы болуш керек. Ал эми сөзсүз эле ар бир адамдын башына 2000 сомдон төлөп даңгыр-дуңгур кылып иш-чараларды өткөргөндөн көрө максаттуу, тарбиялуу, практикалуу жагын эске алганда майрамды дагы өзүнүн мындай чеги менен өткөрүш керек да. Ал майрам чын эле майрамдык кече кайсы бир жамаатка, кайсы бир үй бүлөгө зарылбы? Мына ошого карап туруп өткөрүш керек. Пандемия алып келген кризистен өлкө толук чыгып кете элек. Ошондой эле дүйнө жүзүндө кымбатчылык көйгөйү курч болуп турат. Каржылык каатчылык эң ириде жакыр үй бүлөлөргө таасирин тийгизүүдө. Мындай кырдаалда жалпы коомчулук башка мекеме ишканалардагы сарамжалдуулук жана бир күндүк майрам ордуна кайрымдуулук жолун тандап алганы максатка ылайык болмок дешет. Креативдүүлүк боюнча келгенде, жаңы демилгелер боюнча келгенде бирин бири кайталаган жетекчилерди көрүп калып атам да. Мурда баштаган иште эле традиция катарында
улап кетет. Ошол 25 метр, 30 метр, 40 метр арчаларыбызды унутуп, кичине адамдарга жакыныраак жерге түшүп туруп, анан үй бүлөлөрдүн ичине кирип, үй бүлөлөргө жылуулук берип, жаңы жылды ар бир үй бүлө өзүнчө тосот да, ошол үй бүлөлөрдүн ичине жылуулук алып кире турган жетекчилерди мен күтөт элем. Асманга атылган салюттар, жаңы жылдык балаты, мындан башка дагы дааталуу күндөргө жана майрамдык иш-чараларга коротулган миллиондор талкуу жаратып келген. Кризис жана коомдук пикирди эске алганда сарамжалдуулук саясаты колдоого алынууга тийиш болуп турат. Роза Акматжан кызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош. Балдар үйүндөгү тамак ашка бөлүнгөн каражат 2 эсе көбөйөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров бир катар социалдык мекемелердеги тамактанууга каралган акча каражатын көтөрүү тууралуу жарлыкка кол койду. Буга чейин балдар үйүндө ар бир балага күнүнө тамак ашына 110 сом бөлүнүп келген. Акыркы жылдарда болуп жаткан өлкөдөгү каатчылык, баалардын көтөрүлүшү балдардын тамак ашына таасирин берген. Тилекке каршы балдар үйү менен интернаттарда балдардын саны өсүп жатат. Ал аз келгенсип андагы тамак аштагы көңүл жылытарлык эмес. Ош шаарындагы Алтын Уя үй бүлөлүк балдар үйүндө ар бир балага тамак аш үчүн күнүнө 110 сом бөлүнөт. Учурда өлкөдө каатчылык күч алып, азык-түлүк наркы жогорулап жатат. Мындан улам бул суммага балдарды тойгозуу мүмкүн эместигин балдар үйүнүн жетекчиси билдирүүдө. Эми мына былтыркы 1-2 жылдын ичинде инфляция аябай жогорулады, тамак аш кымбаттады, башка нерсе кымбаттады. Ошо 110 сом боюнча эле турганда, анан эми эгерде 110 сом менен мына ошо аярлуу балдарды багууга такыр эле мүмкүн эмес да. Анткени булар деген садикке барып аткан жок, же мектеп интернатына барып үйлөрүнө кетип калган жок. Булар күнү жай кышы ушу жылдын 4 мезгилинде ушул жерде тарбияланат да. Ошондуктан биринчи кезекте ушу балдардын тамак ашына көңүл бөлүшүбүз керек. Жаралган жагдайлардан улам өлкө башчы буга чейин Чүй облусундагы балдар үйүнүн кабар алганы барган. Андагы балдарга берилген тамак ашка көзү түшкөн президент каражатты көбөйтүү маселесин жеринде көтөргөн. Bir günde kança somga eме бересиң тамак? 110 сом. Bir günde ballar 110 som. Bir günlük normасы. 110 сомго анан ушуларды берип атасыңар баны. Bu olsa emес, belki gün помощным бар да. Жардам менен. Негизи мындай кыйныр. Жака көп мына келет, жардам берет. Кошумча. Кошумча жардамга карабаш керек да, кошумча жардамга карабаш керек. Балдарга тамак жакшы бериш керек. Эгерде балдарга жакшы тамакты берсек, мына ошондо ден соолугу болот. Ал эми Ош шаарындагы Бооркердик үйүндө бүгүнкү күндө 27 карыя күн кечирип келет. Алардын күнүмдүк тамак ашына 100 сом гана бөлүнгөн. Мындан улам камкордукка муктаж болгон жарандар арасында тамак аш өксүгү да жок эмес. Эске салсак, Бооркердик үйүнө кайрымдуу жарандар, демөөрчүлөр ар тараптуу жардамдарын да көрсөтүп келишет. Биз ушул жерге тагдырдын демеси менен келип жайгаштыкпы? Ушул жердин жашоосуна чечим кылып, ушул жердин жашоосун өзүбүздүн мөнөбүзгө кабыл алып, мындай өжданыбызга кабыл алып жашап аткандан кийин, анан биз бирөөгө кошомат кылып, же болбосо бирөөгө жаман айтып жашабайбыз. Себеби бизди Аллам өзү карап турат. Тегиз жашап аткан адамдарбыз биз. Себеби баарыбыз ошондойбуз. Мына мына жерде кемпир чалдар бар. Bir kişi 110 somgo hiç kanday mınday tamak bolboyt da 110 somdukча. Ага 110 somgo 3 mal tamak içiş керек да. Ошондой болуп атат. Анан эми бир жагынан кичине мына элдин мындай кайды керилбес эл бар, жут бар дегендей. Ошолордун эсебинен да көбүнчө чыгып кетебиз. Мына эттерди кичине кеңири кесирич. Жогоруда аталган балдар жана карыялар үйү Ош шаардык мэриясынын бюджетинен каржыланат. Андагы балдар жана кары картаңдардын тамак ашына жылына 2 миллиондон ашуун каражат ажыратылып турат. Баягы кайрымдуулук иштерин жасаган адамдардан гуманитардык жардамдардын эсебинен мен мындай ишендирип айтып кете алам. Бооркердик интернатындагы балдарга жана кары картаңдарга берилип жаткан тамак аштын баягы сапаттуулугу жакшы. Балдар толук эле баягы сапаттуу тамак аш менен камсыз болуп жатат. Мындан улам президент бир катар социалдык мекемелердеги тамактанууга каралган акча каражатын 2 эсе көтөрүү тууралуу жарлыкка кол койду. Ага ылайык 1-январдан тартып улгайган жарандардын, майыптыгы бар адамдардын жана жетим балдардын, ата-энесинин көзөмөлсүз калган балдардын тамак ашына каралган каражаттар көбөйөт. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош.
18 ноябрда өкмөт үйүнүн алдына митингге чыгып, президентке жолуккан элге бүгүндөн тарта турак-жайдын техникалык паспорту бериле баштады. Жаз алды менен кызыл китептери бериле баштайт. Бишкек шаарынан 15 чакырым алыс жайгашкан жер ынтымак конушунун тургундары үйүнүн документтери жок болгондуктан ар кандай социалдык көйгөйлөргө кабылып келген. Бишкек шаарынын жер ынтымагы конушунун тургундары 15 жылдан бери турак жайдын техникалык китептерин ала албай келишкен. Ар кайсы мекеменин эшигин каккылап, эч кандай жыйынтык болбогон соң өкмөт үйүнүн алдына митингге чыгып, талаптарын президентке жеткиришкен. Бүт бардык ушу Бишкектин тургундарына тегеректе турган жаңы конуштардагы кызыл китеп ала албай жүргөн, 16-17 жылдан бери документтештире албай аткандарга бардыгына жеткирип койгула. Эч кандай митингге монтип чыкпасын. Чечип берип атам алардын баарын. Ар нерсенин өзүнүн бүтө турган убактысы болот. Мына көрүп атасыңар, областтарды чечип бергенмин. Бишкектиктерге айтып атам, мындай митингге чыкпагыла деп атам. Бүтөт, жазга чейин аласыңар кызыл китебиңерди. Анан жөн эле неме кылбагыла. Анан ошолордун баарын чечип берип атабыз. Садыр Жапаров 18 ноябрь күнү Бишкек шаардык мэриясына тапшырма берген. Ошол күндөн тарта иш кагаздар даярдалып, мобилдик топ түзүлгөн. 6 декабрдан тартып алар бул конушта үймө-үй кыдырып иштеп, техникалык паспорт даярдоого киришкен. Жалпысынан Бишкек шаары боюнча 7228 үйгө документ берилиши керек. Даяр болгондору учурда берилип баштады. Биринчи этапта тапкан жолубуз ушул болду, техпаспорт. Техпаспорт эмне берет? Бүгүн жөн эле мындай кагазды берип коюу эмес. Эртеңки күнү техпаспорттун негизинде булар деген паспорттарын ала алат, регистрацияга түшөт. Анан паспорт регистрациянын негизинде социалдык, медикалык башка кызматтарды ала алат да. Ошолорду жок дегенде үй тургандан үйдү ошо түздөп, реттеп, көчөлөрдүн атын коюп дегенде эми мындай булар да Бишкек шаарынын тургундары да. Бүгүн Бишкек шаарына барышат. Анан кандай биз ошо четке коюлуп, мындай четтетип келе берген бүгүнкү күндө биринчи этапта ушул иш чара. Экинчи этапта жер ынтымагы конушу Борбор калаадан 17 чакырым алыстыкта жайгашкан. Маршруттук каттамдар эми гана ынтымак конушун аралап, эл ташып калды. Ал эми тургундар балдарын документтин жоктугунан бала бакча мектепке бере албай, ооруканалар каттоосу жок кабыл алышчу эмес. Проблемалар менен 14 жылдан бери күтүп келатканбыз. Ар бир бийлик алмашканда, шайлоо башталганда келип жардам беребиз, бүтүрөбүз, закон кабыл алабыз деп коюшуп күтүп жүрдүк. 14 жылдан бери күткөнүбүз мына бүгүн башталып аткарыла баштады. 4-5 күндө уже бир топ көчөлөрдү бүтүп коюшту. Бүгүндөн баштап биринчи техпаспортторду бере баштады. Биз мына бүгүндөн баштап биринчи техпаспортторду алдык. Биз эми 15-16 жыл болду, ошо техпаспорт жок жашап жүрдүк. Анан кийин проблемалар кандай? Балдарды мектепке өткөрө албайбыз, анткени документибиз жок. Садикке, жашы жете элек балдар садикке бара албайбыз. Больница деген вообще принимать этпейт. Аны ошо Кыргызстанда жашап жүрүп, өзүң жок болгону эле сезилет. Аталган конуш түндүк батыш көрүстөнүнүн жанында болгондуктан санитардык зонанын аймагына кирчү. Бул убакытка чейин орун жок деп сөөк коюуга уруксат берилбегени менен маркумдар башаламан көмүлүп келген. Мындан улам Бишкек шаарынын мэри толугу менен көрүстөндү киши кире алгыс кылып тосулганын белгиледи. Ал эми Садыр Жапаров митингге чыккандар менен жолукканда митингге чыгуунун кереги жок экенин, кимдир бирөө мындан ары жер басып алса дароо камакка алынарын эскерткен. Нуржан Султанбекова, Равшан Тойчиев, 7 канал, Бишкек. Бишкек шаарынын мэриясы таштандыларды жер астына чогултуу жана сактоо боюнча пилоттук долбоорду баштады. Бул долбоорду ишке киргизүү боюнча тендер жарыяланды. Тендер боюнча арыздар 17 декабрда күндүзгү саат 2-ге чейин кабыл алынат. Бишкек мэриясы таштандыларды жер астына чогултуу жана сактоо боюнча пилоттук долбоорду баштады. Мамлекеттик сатып алуулар порталында долбоорду ишке киргизүү боюнча тендер жарыяланды. Тендер боюнча арыздар ушул жылдын 17 декабрында күндүзгү саат 2-ге чейин кабыл алынат. Бул иштер Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын колдоосу менен Бишкектеги таштандыны чыгаруу башкармалыгынын системасын жакшыртуу долбоорунун алкагында ишке ашырылат. Бул долбоор биздин мэрибиз Айбек Жанашбекович Жумшалиевдин тапшырмасы менен иштелип чыкты.
азыркы күндө биз уже тендер жарыяладык. Азыркы кезекте пилоттук режимде иштеп баштады бул долбоор. Бул мындай процедурасы, бул инженерный сооружение ушу азыркы контейнер турбайбы, ошонун ордунда эле болот, мисалы үчүн. Бирок бул лифтте болуп ичине кирип келет. Андан кийин толгондон кийин ал жерде өзүнүн датчиги болот. Мусорка толуп калды, келип алып кеткиле деген датчик. Тазалыктын базасына үчүн машина барат, өзүнүн кнопкалары бар, кнопканы басканда лифтте болот. Ал көтөрүлүп чыгат өйдө. Баягы эле контейнерден тазалыктын сотрудниктери келип эле ушу контейнерди кайра ордуна коюп басып койсо болуп чыгат. Долбоорго мамлекеттик бюджеттен 6 миллион сом бөлүнгөн. Бул каражатка болгону 3-4 таштанды таштоочу урналар сатылып алынат. Эң алгач мындай урналар Бишкек шаарындагы эл көп жүргөн жерлерге орнотулат. Мисалы, Фрунзе эркиндик жибек жолу тараптарга коюлат. Чет жактан алынып келе турган урналар азыркы эле турган контейнерлерге окшош. Айырмачылыгы таштандылар контейнерге чогулбай жердин астына кирип кетет. Анан да ал жерде өрткө каршы система болот. Эч ким таштандыны өрттөй албайт. Бул урналар Россияда, Турцияда, Украинада практика түрүндө иштелип жасалып чыккан. Бишкек шаарынын тазалыгы боюнча эми канааттандырып, конечно, эми ар кимибиз өзүбүз артыбыздан жыйнаштак деле болот эле. Баягы үйүбүздү канча карасак, биздин көркүбүздөр ушу шаарда. Бардык жерлер эмес, кээ бир жерлери тазалыгы жок. Мисалы, чынын эле айтсакчы, кээ бир жерлери жакшы тазалыктуу болот. Тазалыкты ар бир өзүбүз сакташыбыз керек да. Бул мамлекеттин кызматы эмес да. Бул ар бир бул Кыргызстанда жашап жаткан жарандын ар бирөөнүн кызматы тазалыкты сакташ керек. Тазалык көпчүлүк бар эле тазалыкка аракет кылып атат, бирок кичине баягы мусор таштап койгондор бар. Эми тазалык кызматкерлери центрлерди деле тазалап атпайбы, мындай кычык-кычыктар калып атат. Сен айткандачы. А так шаар тазалап аракет кылып атат. Акыркы учурда Бишкек шаарынын тургундары контейнерлерде чачылып жаткан таштандыларды тазалык кызматкерлери убагында алып кетпейт деп нааразы болгондор көбөйгөн. Таштандылар айлана чөйрөгө терс таасирин тийгизет. Ар бир таштанды химиялык начар уулуу заттарды бөлүп чыгарат. Дал ошол жагымсыз жыттар экологияга, сууга, абага, өзгөчө адамдын ден соолугуна зыян берет. Негизи Бишкек шаары бул Кыргызстандын борбору, шаар. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө чыксаң эле мусор, бар таштандылар жатат. А бул ошонун баары чачылып жатышы бул негизи айлана чөйрөгө өтө чоң терс таасирин тийгизет. Биринчи эле баягы көрүнүшү начар, баардыгы ошо бир, тем более бизде баягындай бөлүнбөйт да. Кагаз өзүнчө, тамак аш өзүнчө, курулуштан чыккан өзүнчө, медицинадан чыккан өзүнчө опулар бөлүнбөйт. Ошондуктан бизде баары болгондуктан алар ар бир ошо таштанды өзүнчө бир химиялык начар уулуу заттарды бөлүп чыгарат. Бишкек шаардык мэриясы бул долбоордун үстүндө иштеп, келечекте электрондук типке өтүү пландары бар экенин эскертүүдө. Алдыдагы 2-3 жылдын ичинде адамдар электрондук чип менен гана жаңы, заманбап урналарды колдонуп башташат. Аида Ураимова, Темириз Басханов, 7 канал, Бишкек. Ушуну менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайбыз. 7 каналдын редакциясы тарабынан даярдалган маалыматтарды каналдын расмий баракчасынан да көрө аласыздар. Андыктан 7 канал деп издеп катталып, комментарий калтырыңыз. Сиздин берген бааңыз 7 канал үчүн маанилүү экенин эсиңизге салабыз. Түз эфирде мен Айжамал Олжобай кызы болдум. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат бар. Саламатта болуңуздар.